Саламатсыздарбы, Супер ТВнин жалпы көрүүчүлөрү. Бүгүн 1-июнь эл аралык балдарды коргоо күнү. Негизи эле бул майрамды өз учурунда депутаттар кандай майрамдашкан жана алардын ата-энелери аларды кандай эркелетишчү. Ошондой эле учурдагы депутаттар өздөрүнүн балдарын бул майрамды майрамдатышабы жана кандай эркелетишет, алдыңкы мүнөттөрдө чогуу сурап билебиз. Биз менен чогуу болуңуздар. Учурунда ата-энемдер бул майрамды билбей деле калдык. Биз айылда жүрдүк да. Көрөк каттап чуркап жүрүп эле. Анан менен кыздарыма торт алып берип коем. Анан мени атам эркелетчү, энем Бакубайды эркелетет. Атам эркелетчү эмес, катал, серьезный киши болчу. Мугалим да, директор болуп жүргөн. Катуу кармада энем Бакубайым алтынымды эркелетет. Өзүңүздүн кыздарыңызды кандай деп эркелетесиз? Жандарым, кара жандарым. Мен кичинекей кезимде ата-энем мени Панфилов паркка алып чыгып, жанагы пахта кант деп коет го, ошодон алып берип, анан Балмустактан алып берип, 1-2 каруселге отургузтуруп, анан үйгө алып барып койчу. Өзүңүз балдарыңызды майрамдатасызбы бул майрамды? Азыр эми жыйында отурасыз, бирок жыйындан кийин балким. Ооба, буюрса азыр жыйындан чыгарып, 2 баламды алып Панфилов паркка алып барам, майрамдатам, Балмустага алып берем. Өзүм илгери кандай майрамдаткан болсо апам, ошондой эле майрамдатам балдарымды. Мен ар дайым ушул парктарга жана башка ушундай кичи кезибизде парк деген бул чоң бир өзүнчө аттракцион сыяктуу болчу да, ошол жакка алып барып биз ошол жакта ойнотуп, мындай анда митинг сыяктуу, митинг эмес, жана парад сыяктуу да чыкчу элек. Биз жакшынакай кийинтип алып, колубузга шарикти карматып, айтор жакшы нерсе болчу. Эми кичинекейимде эми апам эмнегедир азыр деле кээ бирде айтып коет, майк деп коет. Анан эмне үчүн майк экенин билбейм, бирок ошо кыскартып ошентип айтса керек. Баардык ушул биздин бөбөктөрдү албетте куттуктайбыз. Биз балдар, биз да бала болгонбуз, ушул биздин келечектеги муундарыбыз. Мына бүгүн биз ошолор боюнча мыйзам жазып, биздин балдарды зордук, зомбулук боюнча азыр коомдо чоң талкуулап аткан боюнча мыйзам чыгарып атабыз. Бул мыйзамды өтө күчтөндүрүп атабыз. Мен ойлойм, ушул мыйзамды алкаганда биздин балдарыбызга эч кандай зордук, зомбулук болбосун, аман болсун, тынч болсун. Келечекте жакшыракай, жаркыраган келечек буларды күтүп турсун. Өзүңүздүн балдарыңызды майрамдатасызбы бүгүн? Анан кантип эркелетесиз? Бүгүн саат 6-да Ынтымак паркына алып барайын деген ниетим турат. Бүгүн айтып койгом, даярданып тургула алып барам деп. Алып барып ошол жерден кичине өзүчө мындай сейилдетип, майрамдап, кыздарымдын баардыгын, мисалы чоң кызымдын Аруке болсо Арукешка дейм, экинчиси Алия болсо Алиюша дейм, үчүнчүсү Айша, бирок эмнегедир Айшахан дейм. Төртүнчүсү каныкейибизди Канюша деп коем. Анан 5-чи балам бар, Амир. Амирчик деп коем. Ошо эркелетет экенсиң, бала деген бала. Бул биздин келечек. Ошо балдарыбыз бактылуу болсун. Биз көрбөгөн ар бир ата-эне өзү көрбөгөн турмушту баласы көрсүн деп ниеттенет экен да. Ошол сыяктуу эле биз Кыргызстаныбызда, баардык жалпы Кыргызстаныбызда чоңдор азыр көрбөй калган нерсебизди биздин балдарыбыз келечекте көрсүн. Жакшы өнүккөн мамлекетте жашасын, бакубат жашасын, эч кандай зордук, зомбулук болбосун. Булардын жашоосунда баардыгы жетишсин. Айтор жакшы келечекте биздин балдарыбызга ачык асманды каалайт элем. Чындыгында биз кезибиз, бала кезибизде бул майрам жок эле. Бул кийин эгемендүүлүктү алгандан кийин баштап эле бул баягы балдарды коргоо күнү ошондон бери майрам болуп келатат. Бизде эми Советтер Союзунда өсүп калбадыкпы? Бизде эң негизги чоң майрамдар бул 1-май майрамы болчу, 7-ноябрь майрамы болчу, жаңы жыл майрамы болчу. Анан өзүбүздүн өздүк майрам болду. Ошол эле майрамдарды тосчу элек. Учурда өзүңүздүн балдарыңызды майрамдатасызбы бул майрамды? Менин деле балдарым барды чоңоюп калды. Бир эле кичинекей балам бар, 14 жаштагы. Ошол баламды бүгүн эртең туруп, майрам менен куттуктап, мектепке жөнөтүп бердим. Негизи балдар күнү бар болчу Союз мезгилинде. Биз окуп жүргөн мезгилде эле эл аралык балдарды коргоо күнү деп белгиленчү. Анан ата-энебиз эми ал убакта бизде көбүнчө баягы мектептеги кандай иш-чара болсо, майрамдар болсо, ошого көбүрөөк көңүл бурушат эле. Бирок бул мезгилде биз баягы 25-майда окуу бүтчү да, бүтүп мектеп жабылгандан кийин 1-июнда бир мындай жогорку деңгээлде десекпи, андай белгиленчү эмес Союз мезгилинде. Кийинки биз өзүбүз балалуу болгондон кийин көбүрөөк мындай уюштура турган иштер көбүрөөк болуп, балдар үчүн көбүрөөк көңүл бурулуп, парктар ачылып, ошондо анан өзүбүздүн балдарыбызды жетелеп, балдар күнү экен деп майрамдатып
келдик. Анан бүгүнкү күндө өзүңүздүн балдарыңызды майрамдатасызбы бул майрамды? Албетте бүгүнкү күндө эми кичинекей балдарым гана майрамдатам. Эми чоңдору алардын баардыгы чоңоюп уже өздөрү балалуу болуп калышты. Кичинекей балдарым деп калдыңыз, кандай эркелетесиз? Кичинекей эл катары эле эркелетем, эне катары эле окуганда окуусуна жардам берем. Андан сырткары эң кичинекейин кандай десем эми Үйдө таттууларды жасап, балким жакшы көрүп, ушундайлар болобу? эң ошонусу балама эң кызыгы ошол да. Эң жакшысы ушу тамак жасап бериңиз, сиздин колуңуздан тамак жейбиз дегени. Кээде убакыт жок болуп калганда баягы сатып алып бергенге аракет кылам, бирок алар жешпейт да. Сиздин колуңуздан Менин колуман жегиси келет. Эми биринчиден жалпы Кыргыз мамлекетиндеги ушу өспүрүмдөрдү бүгүнкү эл аралык күнү менен куттуктайм. Ошондой эле мен деле эл катары жаш болгонмун. Ата энем ушул майрам күнү ошо биз Ош областынан Ош шаарындагы паркка алып барып, дагы кошумча андан сырткары биз мектеп убагында классташтар менен мектепке чейин садикте жалпы эле эл катары майрамдачубуз. Бирок эми, конечно, азыркыдай мындай чоң масштабтуу эмес, жөнөкөй гана. Биз убагында бир балмуздак жесек чоң сүйүнүч болгон. Ошондо болуп чоңойгонбуз. Сиз учурда балдарыңызды кандай деп эркелетесиз жана бүгүн майрамдатасызбы? Мен эми майрам болгондо кандай, бүгүн как обычно сабакка кетишти. Өздөрүнүн мектеп деңгээлинде жалпы классташтары мектеп кандай майрамдаса, ошо эл катары майрамдайт. Ашыкча өзүнчө алып барып андай майрам жок. Эл катары биздики. Эркелетесизби балдарыңызды? Албетте эми. Кандай деп? Эми ар биринин өзүнүн атына жараша эркелетебиз. Бүгүн мен ойлойм чоң майрам. Өзүңүз туура айттыңыз, бул эл аралык балдарды коргоо күнү. Балдардын майрамы эмес. Орусча День защиты детей дейт. Коргоо күнү. Мен бул майрамды биздин келечектин майрамы деп коем. Себеп дегенде балдарды коргошубуз керек. Биздин учурда бул майрам мындай анчалык мындай терең болгон эмес. Себеп дегенде биз баягы Советтер Союзунун малында жашап калып, Советтер Союзунда белгилүү болгон гана майрамдала турган гана майрамдар менен биз өзүбүздүн майрамыбыз ошо менен токточу да. Мен бул майрамды өзүм жаштайымда эсимде жок. Бирок өзүм үйлөнүп, үй бүлөлүү болгондон кийин сөзсүз мына биринчи июнь күнү өзүбүздүн кичинекей балдарыбызды, бөбөктөрүбүздү майрамдатабыз. Кантип коргош керек, кантип тарбиялаш керек деген жаатта маек кылып, сүйлөшүп, көчөгө алып чыгып, площадка алып чыгат мамасы. Мына бүгүн эртең менен келе айтсам, аябай жакшынакай бир көрүнүш болуп атыптыр. Балдардын майрамына карата мындай чоң жүрүштөр болуп, кубанып өзүм жаштыгымды эстеп кеттим. Жаштыгымы өзүм балдарым аркылуу эстедим. Балдарыңызды кандай деп эркелетесиз? Балдарым деп эле эркелетем. Балдарым, кыздарым, аттарын мен эч качан да кыскартып айтпайм. Мен толук эле айтып эркелетип жүрөм. Чоң рахмат. Биздин маалда мен мындай майрамды деле билбечүмүн, чын айтсамчы. Майрамдаганда эмесмин. Мен мисалы 13 жашыман, 14 жашыман эле форма кийген баламын. Соорок окуу жайында окуганчы. Бизде андай жок эле, биз погон тагып, анан ата журт мамлекет үчүн деп присяга алып, жанагы алып жүрсүң. Биз мындай жанагы жок эле. Майрамдаганда эмесмин, майрамдабайм дагы. Бирок жардам берем мен. Балдарыңызды майрамдатасызбы? Балдарымды жок, менин балдарым менен жүргөнгө убактым жок. Бул менен мен келинчегим, анан кийин улуу балам, ошолор алек болот да. Рахмат, бүгүн учурдан пайдаланып бардык жалпы Кыргызстандын балдарына куттуктайм. Бүгүнкү эң сонун майрам деп ойлойм. Ар бирибиз балабыз, биздин эле ата энебиз бар, балдарыбыз бар. Бүгүнкү күн мен үчүн өзгөчө күн. Себеби жаштык кезде эстеп, ата энебиз бизди паркка алып барчу эле, мороженое алып берчү эле, белектер алып берип бул күндү күтөт элек чынында. Ошол. Анан сиз өзүңүздүн балдарыңызды майрамдатасызбы бул майрамды? Бул майрамды албетте үйдө майрамдайбыз. 31-inde мен кичүү кызым тууган күнү болчу. Ошого байланыштуу бүгүн сессия болуп калганына биз кече майрамдаганбыз. Фламинго паркына барып,
сейилдеп майрамдатып койдук. Ооба. Бүгүн дагы кеч сессия бүтсө буюрса майрамдайбыз. Биринчиден мен бүгүнкү ушул эл аралык балдарды коргоо күнү менен биздин кичинекей бөбөктөрдү чын жүрөктөн куттуктайм. Аларга каалап кетерим бул ушу ата энесин угуп, жакшы окуп, жакшы билим алып, келечекте бул Кыргызстандын өнүгүшүнө, жакшы жашоосуна, бейпил турмушуна себепкер болгонго мен тилектешмин. Ошон үчүн балдарыбызга ден соолук каалайм. Өзүбүз мен андай эле майрамдаш эмесмин. Биздин балалык кез жөнөкөй эле өткөн да, туулган күндө билген эмеспиз. Майрамдаган эмеспиз. Өзүңүздүн балдарыңыздычы майрамдатасызбы бүгүн? Мен өзүмдүн ортоңку кызым 31 июнда, май болуп калабы, майда көчө күнү майрамдаттым. Майрамдатканда эми киного алып барып койдум. Бүгүн эми убакыт эле жок. Сөздүн ачыгы бүгүн көп суроолор каралат экен. Ошо бияк жумуш менен элекмин. Аны айтпай койгончу, Сырбойдун каласында өзүн үй бүлөк эме. Учурда балдарыңызды майрамдатасызбы? Ооба, майрамдатам аларымды. Бүгүн бардыңызбы? Буга чейин майрамдаттыңызбы? Азыр жыйындан кийин? Жок, эртең менен жумуш келдик да, жыйындан кийин буюрса. Кайсыл жакка алып барасыз? Көрөбүз, Кудай буйрса, Кудайдын буйруганын көрөбүз да. Мына биздин урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр баамдагандай көпчүлүк депутаттар бул майрамды учурунда биз балмуздак жеп, парктарга барып майрамдачубуз деп балалык өздөрүнүн балалык кезинде эске салып өтүшчү. Ал эми айрымдары бул майрамды өздөрүнүн балдарын майрамдатышса, айрымдары майрамдатышпаарын дагы айтышты. А биз болсо жалпы биздин бөбөктөрдү бүгүнкү эл аралык балдарды коргоо күнү менен ошондой эле алардын майрамы менен куттуктайбыз. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.